Бүгүнкү күндө Акылбек Сембековичтин бул жерге келген иш сапарынын алкагында Кыргыз алтынга караштуу болгон Афинаштык завод филиалы менен ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Ал жерде баарыбызга белгилүү болгондой Кыргызстандагы өндүрүлгөн дори алтындардын көбүн Афинаштап, дүйнөлүк маркага чыгарып, Лондонго азыр сатып атабыз. Саткан келишимдер түзүлгөн. Ошол жакты көрүп таанышып чыкты ишмердүү менен. Анан экинчиси биздин алдыга койгон дагы бир проектибиз бар эле, чоң проект деп атабыз. Аны жана ченемдик алтын куймаларын чыгаруу Кыргызстанга. Кыргызстан ичинде аны да көрүп таанышып чыкты. Үчүнчүсү бул мурунку илгерки баягы Союздун маалында күркүрөп иштеген бул Кара Балта токен комбинаты. Бул учурунда 55-жылда баштап иштеген бул уран чыгарып келген комбинат болгон. Анан кийин менчиктештирүүгө өтүп, менчик бир капиталга өтүп кеткен эле. Бүгүнкү күнү банкрот болгонуна байланыштуу кайрадан өкмөт тарабынан банкрот жарыяланып, берилген бүттүк мындайча айтканда өндүрүшүн кайрадан алып атабыз. Эми бул жерде башка модернизация кылып, башка нерсе чыгарганга карап атабыз. Ошонун алкагында иш сапарында карап өтүп чыктык.